Пайгамбарыбыз алейхиссалам Анас ибн Маликтен айтат, бул кара пайгамбар мындай кылат деп эсептеп берет да. Мунун көбүн Азрет Анас билет. Анткени аралашып жүргөн, кызмат кылып жүргөн айтат. Пайгамбар алейхиссалам яудул марда, ооруп калган адамдарды зыярат кылат эле дейт. Алар капыр болсо дагы. Анткени ошол себептен балки мусулман болуп калыш ыктымалы бар дейт. Ошон үчүн жанагы биздин интернетте каптап кеткен теңирчилерге, башкаларга жакшы мамиле кылыш керек. Азыр айтышып кеткен деле, азыр дагы жакшы болуп калды. Энең байтал айтышып, уя сөз менен сүйлөп аткандар өтө көп интернетте, мисалы үчүн. Мен ойлойм, алар мусулмандар эмес. Бирок мусулмандар дайым адептүү болушубуз керек. Далил менен сүйлөп, адептүү сүйлөш керек. Айтат да, сен чубак ажыны колдоп сүйлөп атып, бирөө уя сөгүнсө, ушинтип тарбия беребиз силерге деген окудум интернетте кадимкидей эле, мисалы үчүн. Ал туура эмес маселе чындыгында. Ошон үчүн интернетте жооп кайтарбай койбош керек, кайтарыш керек, бирок бардыгы маданияттуу болуш керек. Мен билем, алар атайын ошо бизди жаман көрсөткүсү келип аткан теңирчи окшогондой бирөөлөр кылат. Биз аларга дайыма жакшы мамиле болуп, итүрө берет, кербен жүрө берет болуп, сүйлөгөн сөзү маданияттуу болушубуз керек. Айыл апага барганда, башкага барганда биз мындай бир пас кетишкен үйрөнүшүбүз керек. Алар биз билгенди билбейт, ошон үчүн ушинтип сүйлөп атат деген мааниде болуш керек. Пайгамбар алейхиссалам капырларды деле эмне кылат эле, зыярат кылат эле. Билебиз, бир жөөт бала ооруп калганда пайгамбарыбыз барып зыярат кылып, анан аслим, мусулман бол дегенде, бала атасын караганда атасы айтты: "Ати Абул Касим". Пайгамбарга итаат кыл дегенде бала мусулман болду. Пайгамбар чыгып баратып: "Алхамдулиллахиллази анқазаху минан нар". Ушул баланы тозоктон куткарган Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун деп дуа кылып кетти пайгамбар алейхиссалам. Ошондой эле өзүнүн амакесин, абакесин зыярат кылды, бул мушрик эле. Ага исламды сунушталып мусулман болбоду, бирок барды ошол жерге. Пайгамбарыбыз ооруп адамга барганда жанына отурат эле, барып баш жагын отуруп, абалың кандай, кантип атасың, өзүң кандай сезип атасың деп ушундай суроолорду берип пайгамбар сурайт эле. Ооруга барган убакта көп отурбаш керек. Бирөөлөр ооруга барат дагы, ооруга келген тамактардын баарын жеп, жардам берип бүтүрүп, анан сүйлөп, аны кыйнап, анан кээде кетип калат. Ушундайлар бар кээдечи. Эмал кел, отур дейт, анан ага алып келген бирнеке айран пайран келсе, аны кошуп ичип, анан кетип калгандар. Муктаж болсоң ичсең болот, бирок адам ооруп калган адамды көп отурбаш керек жанында. Азыраак айтып, ага чындап кыйналып калса өлөт окшойсуң деп айтпаш керек ага. Чоң атама салам айт, башкага салам айт дебеш керек. Ал ыйманы күчтүүлөргө айтылат, Чоң адамдар болсо, эми барганда атамы көрсөңүз салам айтыңыз деп айтсаң болот. Анан анчалык эмес тарынып кала турган куда сөөк болсо, аларга өңүңүз жакшы, сонун болуп калып, өтөгөдөн жакшы палан түкүн деп айтып, күлдүрүп аны муну айтып, анан тезирээк кетип калыш керек, урматтуу бир тууганым. Кечке отура берсең өлүк кыйналып кетет. Балким осургусу келип атат, балким укол сайыш керек, балким бир жерден кан чыгып атат, балким денесинен жыт чыгып атат. Анан кандай таксирим, кандай путуңду калап берейин башка деп төшөктөн ачып бергендер бар да. Жок, ал ачканга болбойт балким, суранмайынча. Макулбу? Барып көрүп, анан кайра дору кетип калыш керек. Анан кур кол барбаш керек. Адамдын көңүлү сүйнөк, кичинекей бир нерсеге да азыраак бир нерсе болуп апарып берип койсоң, адам курсаан болуп калат. Ва яшхадул жанаиз, пайгамбар алейхиссалам жаназага катышат эле. Жаназаны окуйт эле, аны жуушканга катышат эле, керек болсо намаз окуп берет эле, тандабайт эле жаназаны. Улуу адам өлсө деле, бир бечара бирөө өлсө деле ошентип барат. Ошондо биз дагы урматтуу бир туугандар бара бериш керек. Кээде начарыраак адам өлүп калса, аз эле адам келип калат, анан бир байыраак бирөө өлүп калса, адамдар көбүрөөк барат да. Ошо жана эт берген үчүн болсо керек менимче. Же эмне үчүн билбейм. Ва яркабул химара, эшек минет эле. Пайгамбар алейхиссалам эшек минет эле, эшек минип жүрөт эле. Аалымдар эшек менен жүрүшчү илгертен. Анан бирок барып жанагыда машиналар күчтүү болгондо эшектерден күчтүү эшек качырлар чыгарышты, анан качыр минип калышты. Болбосо сүннөт эшек минген. Адам ат мингенде кибир болуп кетет, эшек мингенде кибири түшүп калат. Ошон үчүн пайгамбар эшек минген, ошого жанагыдай өтө кымбат машина мингенде өзүң кибир болуп барасаң, простойраак машинага өтүп алсаң, дароо түшүп калат. Дары түшүп калат. Ошон үчүн анчам чалып коюп, өзүңдү дарылаш үчүн ошондой машина айдап турушуң керек, кичине. Тик алып аласыңбы, же эмне кыласың айтып, нары бери айдап турсаң, ошо менен ордуна келип калат. Ва южибу да'ватал абди. Бир кул чакырса дагы пайгамбар алейхиссалам ошого жооп берет эле. Сен кул жөнөттүр, балан түкүн дебейт эле. Урматтуу бир туугам, кече жакында интернеттен көрдүк, Тажикстандан келген кыргыздарды бирөөлөр уруп атканын көрдүк. Бул акмакчылык. Аяка барса кыргыз дейт, бияка келсе тежик дейт, ошентип отуруп таяк жеп аткандар, бул эң жаман маселе. Ошон үчүн биз ушуга мындай бир жөн калбашыбыз керек, маани беришибиз керек. Орус келсе орусту жакшы көрөбүз. Брат деп аны үйгө киргизип, саласын кошулуп жеп, ушинтебиз мисалы үчүн да. Анан өзүбүздүн бир тууганыбыз көчүп келсе, аны ошентип аяктан келдиң, бияктан келдиң деп жердин бардыгы Кудайдыкы.
Eger çындap şu ilgili Uygurustan bolup turgan biz bar tiyakta жүргөнбүz урматтуу bir turgan. Kara Hanifтердин jeri bolup turgan misal үчүн да. Бул жер Кудайдыгы, кимге каласа бере турган маселе. Ошон үчүн анти бирөөлөр келгенде ошентип аяктан бияктан деп түндүк түштө бөлгөндөр бул бизден эмес. Мен таассаба фалайса минна, бизден эмес деген ушундай пайгамбардын хадиси бар. Улут улутка, урууга, жерге бөлүп ушинтип бөлгөн бул таптакка туура эмес. Экинчи бир маселе, мына эмеден Памирден келген бир сонун кийимдери менен келди. Мончоктору менен келишти эле, аны эми моюп чыгарып атат. Макияж кылып, макияж деп. Ошону үйрөтпөй эле койгула. Аларды мындай бир жанагыдай бир фитрасынан ажыратпагыла. Алар бир жакшына келишти. Өздөрү ошо макияж жоп, биз жакшынакай сулуу, ыймандуу сулуулугу менен, дарат менен сулуу болгондор, аларды макияж деп антип боёп, антпегиле. Ал ошол ыйманы жок болуп, бетин жакшы жуубаганда, ошол бетиндеги жанагыдай бир бурыш-тырыштардын баардыгын кетиргиси келген ал макияж. Аларда ыймандын макияжы бар. Аларда өзүнүн суудан болгон таза, арулук макияжы бар. Аны өзүңөрдүн жанагыдай химия боёктор менен урматтуу бир туугандар боёп, өзүңөр кирген үңкүргө, өзүңөр кирген жаман жерге аларды киргизбегиле деп айтат элем. Пайгамбарыбыз жаназага катышат эле, эшек минет эле, ва южибу даъватал абди, кулдун дагы чакырыгына керек болсо пайгамбар жооп берет эле. Ва кана яума бани Курайзата ала химарин махтумин би хабли мин лифин ва алейхи икафун мин лифин. Ал эмес Бану Курайза согушу болгондо пайгамбар жөнөп аткан учурда эшек минип жөнөдү да пайгамбар алейхиссалам Бану Курайза согушуна эшектин жүгөнү курманын жибинен эле дейт. Жана токулган, мындай эшип койгон. Бизде аркан эшик болот го, жүндөн. Ал жана курманын жана бутагындагы майда чүдөдөн ошентип аркан эшиккен, ошондойдон ноктосу бар эшек эле дейт. Эшектин үстүндө чом бар эле, чомдун үстүнүн чому дагы ошол курмадан жасалган. Калыңыраак кылат эле, ороп тегерет туруп, эшекке чом кылганда эшекке чом кылып, ошондой курмадан чом кылынган эле. Анын үстүндө дагы курманын жанагыдан согулунган жанагыдай эме бар эле. Көпчүк бар эле дейт. Каттуура көрпөчө, каттуурагынан согулунган чому бар эле, анын үстүндө жукарагынан эшилип согулунган көрпөчөсү бар эле дагы. Ити эшектин жүгөнү да ошо курмадан болгон эле. Бир жип жок ошол жерде. Жүндөн болгон, башка жок. Эми нокто териден болот, ал дагы жок дейт. Бардыгы ошо курманы салган, ушуга окшогон нерседен болгон эшекти минип барды пайгамбарыбыз